Эфирде 22 октябрь қаланған жаңалықтардың топтамы студияда. Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы. Президенттің милдетін атқарушы Садыр Жапаров башқы прокурор Курманкул Зулушевті эмгек жамаатына тааныштырды. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова Ош облысына болған иш сапарының алқағында bir қатар медициналық мекемелердің авалы менен таанышты. Мыйзамдағы ууру аттыққан Камчыбек Гөлбаев уюшкан кылмыштуу топтурду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жогорку кеңештин депутаттары өлкөдө парламенттик жана президенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдырууга макул болду. 22 октябрда Ала-Арча мамлекеттик резиденциясында өткөн жыйында аталган мыйзам долбоору дароо 1 жана 2, 3 окууда тобу менен каралды. Натыйжада 83 депутат колдоп, бир дагы каршы добуш берилген жок. Аталган мыйзам долбоорунун негизги демилгечиси Акылбек Жапаров бул өлкө экономикасын жана эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен сунушталып жаткандыгын билдирди. Биз жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоону кайра өткөрүү мөөнөтүн токтото турууну сунуштап жатабыз. Азыр БШКнын иши токтоп калды. Парламент менен президент иштей турган ак үй талкаланган. Аны оңдоого 450 миллион сом кетет. Мен премьер-министрдин экономикалык жана финансы маселелери боюнча кеңешчиси катары айтып коеюн. Азыркы өкмөт социалдык төлөмдөрдү бере алат, бирок кеминде ар бирине 450 миллион сом талап кылынган шайлоолорду өткөрүүгө каражат жетишсиз, деди Жапаров. Ошондой эле ал партиялык система менен өткөн быйылкы парламенттик шайлоо натыйжасыз болгондугун, БШК жыйынтыгын жокко чыгаргандыгын кошумчалады. Ал эми парламенттик шайлоону баш мыйзамга реформа жүргүзүлгөндөн кийин өткөрсө болоорун, бирок ал 2021 жылдын 1 июнуна чейин болушу керектигин белгиледи. Соңунда Жапаров демилгеленген мыйзам долбоору саясий экономикалык кырдаалда турукташтырарын айтып, документ мыйзамга каршы келбестигин белгиледи. Парламент шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун 3 окууда жактырды. Аталган демилге 21 октябрда парламентте 1 окуудан өткөн. 22 октябрда дароо 2 жана 3 окууда каралып, 84 депутаттын макулдугу менен колдоо тапты. Каршы добуш бергендер болгон жок. Жыйында баяндама жасаган Алтынбек Сулайманов депутаттардын баардык сунушу четке кагылып, түп нускасы гана калтырылгандыгын билдирди. Анын арасында шайлоого катышууга ниети бар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жумуштан убактылуу гана четтетилбей, толугу менен ишинен бошотуу демилгеси дагы кирбей калды. Сулайманов кийинчерээк аны өзүнчө мыйзам долбоору менен алып келерин белгиледи. Мындан улам 3 сунуш калтырылды. Алар төмөнкүлөр. Парламенттик шайлоонун күрөөсү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүлөт. Босого чеги 7%дан 3%га төмөндөтүлөт. Шайлоо участкасын алмаштырууга шарт түзгөн номер 2 форма жокко чыгарылат. Эми бул мыйзам долбоору президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 22 октябрда жаңы башкы прокурор Курманкул Зулушевти көзөмөлдөөчү мекеменин эмгек жамаатына тааныштырды. Садыр Жапаров Курманкул Зулушевтин прокуратура жана сот системасында көп жылдап иштеп келген кесипкөйлүк тажрыйбасын белгиледи. Президенттин милдетин аткаруучу анын топтогон тажрыйбасы жана билими прокуратура органдарында жүктөлгөн негизги милдеттерди аткарууга жардам берет. Ал эми жеке түзүм жаңы жетекчиге ар тараптуу колдоо көрсөтөт деген ишеничин билдирди. Ал Курманкул Зулушевке аталган кызматта ийгиликтерди каалады. Өз кезегинде башкы прокурор ага ишеним көрсөткөндүгү үчүн президенттин милдетин аткаруучуга ыраазычылык билдирди жана ага берилген милдеттерди жүзөгө ашыруу үчүн баардык күч аракетин жумшай тургандыгына ишендирди. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Аида Исмаилова Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош облусундагы bir катар медициналык мекемелердин ишмердүүлүгү жана Ош шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушу менен таанышты. Жугуштуу оорулардын ооруканасы 3 бөлүмдөн турат жана 100 орунга эсептелди. Оорукананын негизги бөлүмдөрүндө капиталдык ремонт иштери жүргүзүлүп, 100 орунга саналган кошумча корпустун толук кандуу курулушу жүрүүдө. Вице-премьер-министр курулуш иштеринин жүрүшү жана сапаты анын өзгөчө көзөмөлүндө экендигин белгиледи. Объекттин курулуш иштери 2 жуманын ичинде бүткөрүү пландалууда. Андан соң вице-премьер-министр Оштогу бириккен клиникалык ооруканага барды. Вице-премьер-министр Аида Исмаиловага санариптештирүү долбоорун жүзөгө ашыруу жана
Анын ичинде медициналык рецепттердин борборлоштурулган маалымат базасын түзүү, ошондой эле электрондук кезек, электрондук бейтап баяны тууралуу маалыматтар берилди. Муну менен катар дата борборго туташтыруу долбоору, заманбап техникалык жабдууларды орнотуу, медициналык мекемелерге жарандардын келүү шарттарын жакшыртуу жана коопсуздугун камсыз кылуу боюнча маселелер караштырылып жатат. Мындан тышкары, Аида Исмаилова Араван районундагы күндүзгү стационардык мекемелердин абалы менен таанышты. Аравандан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен жолугушуп, Араван аймактык ооруканасында болду. Иш сапардын жүрүшүндө айыл өкмөт башчыларына эпидемиологиялык абалды турукташтыруу жана калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү күчөтүү боюнча катуу тапшырма берди. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, өлкөдө 22 октябрга карата коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 54.006 жетти. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин 547 жаңы учуру катталды. Алар Бишкек шаарында 123, Ош шаарында 52, Ош облусунда 85, Баткен облусунда 90 учур, Жалал-Абад аймагында 79, Нарын облусу боюнча 4, Талас аймагында 15, Чүй өрөөнүндө 76, жана Ысык көл облусу боюнча 23 учур катталды. Акыркы сутканын ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 282 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 46.726-ны түздү. 22 октябрда Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 4 бейтап каза болду. Коронавирустун курмандыктары ушуну менен жалпы 1122-ге жетти. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын жамааты жаңы дайындалган жетекчиге нааразы болушуп, иш таштоого бараарын билдиришти. Бул тууралуу телеканалдын жамааты президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго видео кайрылуу жолдошту. Алардын айтымында ЛТР телеканалынын башкы директору Керимбек Калыкулов кызматтан негизсиз алынган. Анын ордуна башкы директор катары Шайиста Шатманова келген эле. Бирок телеканалдын жамааты бийлик өкүлүнө каршы чыгышып, Оштогу башкы кеңсе жана Бишкектеги корпусу телекөпүрө уюштурган. Сиздин колуңуз менен дайындалып келген, бирок сиз билесизби, билбейсизби, Шайиста Шатманова аттуу кызматкерди ушул ЛТРдин жамааты кабыл албайт, иштешпейбиз. Эгерде биздин талабыбызды аткарбай турган болсоңуз, анда биз иш таштайбыз. Иш таштайбыз дагы бул эфирлерди үзгүлтүккө учуратканга бардыгы сөз берип, мынакей бүгүнкү күндө айтып атышат. Борбордук шайлоо комиссиясы партияларга күрөө акысын кайтарып берүү нормаларын тактап берүүнү сурап, жогорку кеңешке кайрылды. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун айтымында, мыйзамга ылайык күрөө акысы 5%дан көп добуш алган партияларга акча кайтарылып берүү тууралуу гана эреже бар экендигин айтты. Шайлоо болбой калганда же добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган учурда акчаны кайтарып берүү маселеси шайлоого таандык мыйзамдарга жазылган эмес деди. Ошондуктан депутаттарга кайрылдык деп билдирди Бекматов. Мурдараак Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылгандыктан БШК акчаны кайтарышы керек экендигин айтып, болбосо сотко кайрылаарын билдирген эле. Мурдагы финансы министри Бактыгүл Жээнбаева жана министрликтин 2 кызматкери суракка чакыртылды. Бул маалыматты финансы полициясы тастыктады. Бактыгүл Жээнбаева жана 2 кызматкер соттук өкүлчүлүк борборундагы каражаттардын максатсыз пайдаланылышына байланыштуу жүрүп жаткан сотко чейинки өндүрүш алкагында сурак алынары кабарланды. Бактыгүл Жээнбаева финансы министрлигин 2018 жылдын декабрынан тартып 2020 жылдын октябрына чейин башкарган эле. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевке Кыргызстандын аймагынан чыгууга тыюу салынгандыгын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынан билдиришкен. Маалыматта, эгерде ал чет өлкөгө чыгууга аракет кылса, кармала тургандыгы айтылат. Азырынча кайсы иштин негизинде тыюу салынып жаткандыгы белгисиз. Ал эми Кубанычбек Жумалиев тыюу салуу боюнча маалымат каражаттарынан уккандыгын айтып, жеке өзүнө эч кандай кабар келбегендигин билдирди. Мен өзім билбейм, эмне себептен салып атканын. Өзім телевизордон уктум, ошол гана информация бар. Силердегидей эле башка эчтемесин билбейм. Сизге эч кандай айткан жок? Айтышкан жок. Эми эртеңки күнү бир иштер менен сыртка чыга турган болсоңуз да? Кандай? Жок, эми чыкпайм, раст деген бөгөт коюп койгонга эмнеге чыгат элем? До конца сурап, бир эсеткенен чыгам. Анан чыга турган эле жумуш жок, анан кетейин деген эле ой жок.
Эскерте кетсек, Кубанычбек Жумалиев боюнча үстүбүздөгү жылдын май айында башкы прокуратуранын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 323 мыйзамсыз байуу жана 324 беренеси кызмат адамдарынын ишкерликке мыйзамсыз түрдө аралашуусу боюнча иш катталган эле. Анын алкагында Финпол сотко чейинки өндүрүш ачып, мүлкүн териштире баштаган болчу. Көп өтпөй бир катар кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн уставтык капиталында Жумалиевдин үлүшү бар экендиги белгилүү болгон. Ошондой эле ал уюмдаштыруучу, жетекчи болуп саналары ачыкталган. Мындан тышкары Жумалиевдин жакын туугандарынын көп сандаган мүлкү аныкталган эле. Ошол кезде Финполдун азыркы жетекчиси Сыймык Жапыкеев Кубанычбек Жумалиевди мыйзамсыз байуу боюнча айыптап жүргөн. Мыйзамдагы ууру атыккан Камчыбек Көлбаев уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында кармалды. Бул тууралуу 22 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, ал боюнча материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 249 беренесинин 1 бөлүгүнүн кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуунун негизинде каттоого алынды. 22 октябрда Көлбаев кайсы жерде экендиги аныкталып, УКМКнын башкы тергөө башкармалыгына тергөө иштерин жүргүзүш үчүн жеткирилгендиги, өзүнүн жана аны менен байланышы бар адамдардын кылмыштуу ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтар алынары айтылды. 2020 жылдын 20 октябрында Камчыбек Асанбектин Бишкек шаарында жүргөн жери аныкталып, анын катышуусу менен тергөө иш-чараларын өткөзүү үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына алынып келинди. 46 жаштагы Көлбаев 2012 жылдын декабрында кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган деп айыпталып, камалган эле. Бишкек шаардык сотунун чечими менен 3 жылга соттолуп, жаза мөөнөтүн Бишкектеги номер 47 абакта өтөп, 2014 жылы 8 июнда бошонгон. Ал эми Америка Кошмо Штаты 2012 жылы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын ыкчам кызматкерлери менен биргеликте үйлөрдөн мүлктөрдү уурдап, тоноо жана уурлук менен алектенген кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн кармашты. Кылмышкерлер Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында кылмыш жасап, үйлөрдөн мүлктөрдү уурдап жүрүшкөн. Маалыматка ылайык, жай мезгилинде кылмышкерлер 11 уурлукту жана 8 тоноону жасашкан. Үйлөрдөн мүлктөрдү гана эмес, малдарды дагы уурдап кетишкен. Шектүүлөр Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун жашоочулары болуп, эч жерде иштебегендиги жана алар мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгы маалым болгон. Андан сырткары алар тоноо менен дагы алектенип жүрүшкөн. Азыркы учурда бул кылмыштуу топтун башка дагы кылмыш иштерине тиешеси бардыгы текшерилип жатат. Мурунку саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна инфаркт диагнозу менен жаткырылды. Бул маалыматты улуттук борбордон 22 октябрда билдиришти. Маалыматка ылайык, эртең менен Космосбек Чолпонбаевдин оор абалы тууралуу маалымат түшкөн. Кийинчерээк Чолпонбаев менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун эксперттерин жолуктурууга уруксаат берилген эмес. Аталган борбордун ооруканага барган өкүлдөрүнүн СИЗО-1 мекемесинин жетекчисинин уруксаат кагазын талап кылып, жолуктурушкан эмес. Мурунку министр аталган абакта убактылуу камакка алынган болчу. Бул факты прокуратурага маалымдалды. Москвалык блогер талаада түнөп жүргөн кыргызга мекенине кетүүгө жардам берди. Бул тууралуу YouTube каналында видео тасма жарыяланды. Блогердин каарманы болгон Азатбек 1 жылдан бери Токойдо жашап келген. 1,5 жыл мурда Москвага иштегени келип, бирок иш берүүчүлөргө алданып калгандыгын айтат. Алар да кара жумушчу болуп эмгектенген. Блогердин жардамы менен Азатбекке кайдыгер карабаган жарандар Москва Бишкек каттамына билет алып жана жардам каражатын чогултуп беришти. Империя Pizza компаниясы кафедеги караокеде кыргызчаларга тыюу салган окуя үчүн кечирим сурады. Компаниянын өнүктүрүү директору Мээрим Аманова кафенин администраторунун катасынын айынан ушундай жагдай жаралгандыгын билдирди. Урматтуу достор, биздин компанияда кыргызча ырдоого тыюу салынган эмес. Администратордун пикири биздин компаниянын позициясына туура келбейт. Коноогубуз менен туура эмес кырдаал болуп кетти. Ошондуктан кечирим сурайбыз. Жаңылбас жаак мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт. Ошондуктан ар бир катабызды
кийин кайталанбашына аракет кылабыз. Биздин компания ар бир тилге, ар бир улутка терең урматтоо менен мамиле кылат. Белгілей кетсек, 21 октябрда интернетке видео тасма тараған эле. Анда кафеде отырған жигит караокеде аткаруу үчүн кыргызча урсуранган. Империя пицца администратору кыргызча ырдоо мүмкүн эмес экендигин айтып, бул компаниянын чечими экендигин билдирген. Коноктун бул үчүн компанияны сотко берсем болот деген сөзүнө маселе жок деп жооп берген эле. Окуя Бишкектин Алымүдүн 1 районундагы кафеде болгон. Оштун Алай футболдук клубу 2020 жылдагы Кыргызстандын кубогу мелдешин утту. Финалдык беттеште алар Кант шаарынын Абдышата командасын 1-0 эсебинде жеңип алышты. Биринчи бөлүктүн 36 мүнөтүндө алайлыктардын 28 катар санындагы чабуучусу Соломон Инкум стандарттык абалдан чыгарылган топту башы менен киргизип, финалдык беттештин тагдырын чечти. Муну менен Алай клубу Кыргызстандын кубогун акыркы 10 жылдын ичинде экинчи ирет утуп, Азия футбол конфедерациясы кубогунун квалификациялык стадиясына жолдомо алды. Футбол боюнча өлкө кубогу борборлоштурулган форматта Кант шаарында өттү. Ага чемпионатта 2-ден 8-ге чейинки орунду ээлеген командалар катышкан. Алай финалга чейинки жолдо Каганат, Нефчи командаларын утуп чыккан. Роскосмостун космонавттары Анатолий Иванишин, Иван Вагнер жана НАСАнын астронавты Крис Кэссиди Союз МС-16 космостук кемесинен эвакуацияланды. Бул тууралуу 22 октябрда Роскосмостун сайтында жарыяланды. Роскосмостун космонавттары Анатолий Иванишин, Иван Вагнер жана НАСАнын астронавты Кристофер Кэссиди өздөрүн жакшы сезип жатышат деп айтылат Роскосмостун Твиттер баракчасында. Роскосмостун башкы директору Дмитрий Рогозин буга чейин Союз МС-16 экипажынын мүчөлөрүн жерге кайтып келиши менен куттуктаган эле. Бортто баары жакшы. Мен экипаждын жерге кайтып келиши менен ал эми учуу сыноолору боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрүн кезектеги учуу миссиясын ийгиликтүү аякташы менен куттуктайм деп жазган. Ошол эле күнү эртең менен эл аралык космос станциясынан кайтып келген Союз МС-16 космос кемеси 2 орусиялык космонавт жана америкалык астронавт менен Казакстанга конгон. Эл аралык космос станциясына учууну орусиялыктар Сергей Рыжиков жана Сергей Котсверчков америкалык Кэтлин Робинс менен улантышууда. Алар жерге 2021 жылдын апрелинде кайтып келишет. Алдыда 23 октябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.